4 бала кетип атат, 4 бала. Кара Суу айылынын тургундары электриктерге ачуулануучуда. Анткени бир үй бүлө кышкы суукта үйдүн ичин жылытам деп оор жоготууга дуушар болду. Электриктер бир күн мурун аталган үй бүлөнүн электр энергиясын кесип кетишкен. Алардын айтымында үй бүлө электр энергиясына болгон төлөмдү кечиктирген. Ал эми ошол учурда үй бүлөнүн башчысы Бишкек шаарында болгон. Жарыгы жок үйдө өмүрлүк жары, бир уулу жана 2 кызы калган. Бул чакан бөлмөдө от жагылчу мештин суусу төгүлүп колдонулчу эмес. Андыктан электр энергиясы менен иштеген жылуу пол менен гана олтурушчу. Свет жок болгондуктан сууктан аман чыгуу үчүн үйдүн кожойкеси колго жасалган мешке, мындайча айтканда, чакага от жагып, чок болуп калган учурда бөлмө жылуу болсун деп үйдүн ичине алып кирип, үстүн жабып, анан уктап калышкан. Бирок сууктан аман калуунун бул жолу тескерисинче болуп, жыйынтыгында үй бүлөнүн 37 жаштагы апасы жана 7-класстагы кызы каза болду. Оор жоготууга дуушар болгон үй бүлөнүн жакындарынын айтымында иске ууланган 2 жансыз денени жана ууланган кыз менен баланы 20 февраль күнү эрте мененки саат 11-лер чамасында гана көрүшкөн. Бул айнектен такылдаттык. Ага чейин канча жолу телефон чалдым. Телефон албай койду. Анан бул айнектен караганда төшөктүн чекеси гана көрүндү. Жапкан кишилер көрүнгөн жок. Анан кийин биз кайра мындай шашып чуркап барып эле дарбазаны ача албай, дарбазаны такылдаттык, ача албай койдум. Такыр ача албай койдум. Анан улам аракет кылып отуруп бир убакта ачылып кетти. Анан эле ушул айнектен карадым. Ушул айнектен караганда эле кызым ол жерде жаттыр. Чалкасынан жаттыр ушул жерде. Төшөк салынды мындай. Анан кийин мурдунан кан чыгып калганда оозуна чейин мындай жетип калган. Анан кийин жанагынтип ойлоп кеттим. Кудай тур го ошентип ойлодум. Анан эштен киргенде ал кыз берде бала. 6-класстагы бала. Анан кайра берде эме кичинекей кыз. Ушуну жапкан. Анан апасы негизи берде жатыш керек болсо керек. Төшөк ушерге чейин салынган. Апасы берде жатып калган. Ал эми үйдүн кожоюну Теңдик Избасаровдун айтымында ал бир жумадан бери Бишкек шаарында болуп, уулу баласынын операциясына катышкан. Операция ийгиликтүү өткөндүгү менен Теңдик ага мындагы оор жоготууга ичи сыздап жатат. Анан улуу балам ооруп, мен шаарда болчумун. Улуу балам менен операция болот деп ошо шаар жүргөнбүз. Анан келинчегим айтты, мен чалдым, ушундай эртең төлөп беребиз. Акча бар болчу менде, акчачы. Мен жана балам операция кылып калсам акча менин колумда болчу да. Эртең салып жиберем акчаны. Эртең менен десем, макул анда мен айтайын десе, ошого болбой туруп кесип алган да сөйттү. Бир күн күтпөй коюп кесип алган. Эгер мен сөйт урдап жаккан жерим жок, 2 айлап, 3 айлап төлөбөй койгон жерим жок. Азыр жүрөт 2-3 айлап төлөбөгөндөр. Именно мен ашып кетсе бир жума өттү. Ошо немеденчи ошого карабай туруп кесип алган да. Анан ошондо кесип салып кечинде келинчегим ушу балдарды коргойм деп сууктан эшикке от жагып туруп, чок кылган дагы эшикке алып келген дагы күйгүзүп келген дагы чок кылып келип турган үстүнө коюп үстүн жаап койгон да. Ысык болуп турсун деп. 2484 сом төлөмдү кечиктиргендиги үчүн электр энергиясы кесилип, жыйынтыгында өмүрлүк жары менен кызын жоготкон Теңдик Избасаров үй бүлө кожоюндары жок учурда кичинекей кызды ыйлатып, светти кесип кеткен болобу, бир аз түшүнүү деген барбы деп нааразы. Мен 2000 сомму, 2300 сом каршы келем да. Ошону электриктер келип, антеме контролер келип, светти кесип кетиптир. Ошо кезде үйдө бир кызым эле да, келинчегим үйдө эле. Анан мен азыр айтайын деген сөйүм ошо. Үйдө хозяин жок болгондон кийин светти кескенге дагы мындай мыйзамда жок болуш керек. Анан экинчи могу азыр жаш балдарды зомбулуктан коргойбуз деп аткан немесинен мен ошо айтат элем, ошо мен кайра жаш балдарды коргой эле төбөлөп туруп ушу кызымды чыркап туруп светти кесип кетти да. Ал эми Талас райондук электр тармактар ишканасынын жетекчилиги төлөмдү кечиктиргендиги үчүн абоненттердин электр энергиясы тегиз өчүрүүлөрүн билдирип, аталган үй бүлөдөгү окуя боюнча төмөнкүдөй жооп беришти. Биз кардарлардын үйүндө балдары бар, чоңдору бар, башка деп үй ичин кирип текшерип сурай албайт экенбиз. Зым тирөөчтөр үйгө кирген провод сыртта тургандыктан карызы бар кардарларды ошол жерден кезип өчүрүп кете беребиз. Суук күнү же жайдын ысыгында өчүрбөгүлө карызы бар кардарларды деген мыйзамда жок экен. Анан сиз айткандай адамдык эме
кандай десем, мындай человеческий факторду алып келгенде ошол жердеги кызматкер биз эми билбейбиз да, үйүндө ким бар экенин, ал ошол күнү кимди өчүрүп атат, кандай кылып атат. Өздөрүнүн кардарларын таанып билсе, эгерде үйүндө жок экенин билсе, ал өчүрбөйт болуш керек деп ойлойм да мен. Ал адам билбей калды болуш. Мындан тышкары үй бүлөнүн электр энергиясын өчүргөн кызматкер убактылуу иштен четтетилип, кызматтык териштирүүлөр жүрүп жаткандыгын Талас райондук электр тармактар ишканасынын жетекчиси билдирди. Азыр териштирүү иштери жүрүп такталып жаткандыгына байланыштуу жумуштан убактылуу четтетилди. Анан мыйзам кандай кылып чечет, кандай иш болот, муну жетекчилик менен чогуу биргеликте чечебиз. 2484 сом 54 тыйын төлөмүн кечиктиргендиги үчүн электр жарыгысыз калган үй бүлөгө кайра светти кошуп беришкен. Ушул контор отурчу, ушул контор отурчу. Бир контор отурат да, алды топол бар, топол болду. Тияктан мынага эметпечи, ушул том эле 2-3 бала ушул отурчу, мен келинчи отуруп туруп жерге деп туруп, мен кеткем. Бирок мен ай сайын төгүп турчумун акчасын, светтин тыйын. Болгон азыр жана балам гана пишеки болчу больницада. Ошого да мекетке акча бар болчу. Бирок эртең менен төгөмүн карабай кесип кеткен да. Берден азыр мен угушумча, мен азыр бердем балдар дагы, мен класс балдарым дагы берден эл журттагы баарын сураштырып келишти. Биз карабыз боюнча мындай кескен жок экен. Биздин боюнчачы деди. Ылдыйкы күмбөздө коебуз, ченкен күмбөзү. Ошодон бери сураштырып келишти. Эч кимдики кесилген эмес да. Мындай жок. Бүт эле сөт күйүп туруп. Именно келип туруп меники гана жаш балдарымды чырлап туруп кескен да келип. Ал эми теңдик аганын иске ууланып, бирок аман калган бир уул, бир кызы облустук ооруканада дарыланууда. Уулунун абалы жакшы, бирок 5 жашар кызы Аелинанын абалы өтө оор дейт дарыгерлер. Эстин жыты билинбейт. Во-первых, аны көп жыттанбайт. Адамдын уйкусун келтиртет. Алар көбүнчө мындай кандай деп айтсам, орусча айтканда ласковый смерть деп коет да, мындайчы. Эчтеке байкашпайт да. Булар ошондо получается бир 10 сааттан ашык жатып калышкан го. Кыздын акыбалы ошол түшкөн ойдон аябай оор болуп жатат. Данный моментте кыздын сознаниясы жок. Бизде ДВС синдром деп коет, кровотечение болуп атат. Биз аны токтотуунун аракетинде плазма кандарды куюп атабыз. Кислородто жатат кыз. Сознаниясына келелик. Данный моментте кыздын акыбалы өтө эле оор. Азыр данный моментте бүт бардык дары-дармектер бар. Бишкек менен консультация кылып атабыз күнүгө. Биздин головной офисибиз өзүбүздүкү Национальный центр охраны материнства и детства. Ошолордун реаниматологдору менен чогуу лечениянын ошолордун чогуу иштеп атабыз. Ошолор менен телемедицина аркылуу консультация кылынып атат. Азыркы этапта Бишкектен самоавиация заказ берилди. Бишкектин реаниматологу и неврологдору келишип атат. Данный моментте азыр чыгыш керек Бишкектен. А так баланын атайын биз которуунда өзүнүн эмелери бар да. Тияктан санавиация келип алар менен чогуу которобуз да мындай балдарды. Тяжелый балдарды которуш кыйын. Учурдагы абал ушундай. Дарыгерлер азыр иске ууланган 5 жашар кыздын өмүрү үчүн күрөшүүдө. Нурсултан Курманбеков, Бакыт Жамакеев, Талас району.